Салам достор, сиздер менен Бек Шамиров, жана сиздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин видеодо сиздерге татаал логикалык суроолорду айтып, сиздин акылыңызды сынап көрөбүз. Ар бир табышмакка 10 секундтан убакыт берилет. Андан кийин жооптун туурасын айтабыз. Эгер сизге көбүрөөк убакыт керек болсо, анда паузаны басып, жакшылап ойлонуп, жообун таап алып, андан кийин жооптун туурасын уксаңыз болот. Видеонун соңунда канча суроого туура жооп тапканыңызды комментарийге жазып калтырыңыз. Сиздин канча суроого туура жооп тапканыңыз биз үчүн абдан кызык. Анда видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп, акылыңыздарды сынап көрүңүздөр. Биздин биринчи сурообуз ар дайымкыдай анча татаал эмес. Бирок бул суроо сиздин логикалык жол менен кандай ой жүгүртөөрүңүздү текшерип көрөт. Анда биринчи суроо: суунун астында кандай таш болбойт? Албетте кургак таш болбойт. Эгер жообун туура тапсаңыз, бул видеого класс басыңыз, канчасы туура тапканын көрөлү. Даярданыңыздар, эми татаал суроолор айтылат. Анда экинчи суроо: шофер машинада өз баласы менен кетип жатат, бирок ал анын атасы эмес. Ошондо шофер балага ким болот? Эгер апасы болот деп жооп берсеңиз, азаматсыз. Жооптун туурасы шофер ал баланын апасы болот. Короодо койлор менен тооктор болгон. Баарынын башы 36, ал эми буттары 96. Суроо: жалпы короодо канча кой жана канча тоок бар? Жооптун туурасы 12 кой жана 24 тоок болот. Ошондо баарынын башы 36, буттары болсо 96 болот. Эгер жообун туура тапкан болсоңуз, демек сиз математикадан өзгөчөсүз. Төртүнчү суроо: 3 дос жолугуп бири-бири менен көрүштү. Ошондо канча жолу кол кармашуу болду? Жооптун туурасы 3 жолу кол кармашуу болду. Анда бешинчи суроо: бул сүрөттү жакшылап карап, кайсыл чыныга биринчи чай толушуну табыңыз. Бешинчи чыны десеңиз туура таптыңыз, азаматсыз. Себеби калган чыңларга кеткен трубалар жабык болчу. Биздин эң акыркы суроо татаал болот. 100 адамдын ичинен 10 адам эле туура жооп бере алат. Анда суроо: бир бөлмөнүн сыртында 3 баскыч турат. Бөлмөнүн ичинде болсо 3 чырак бар. Ар бир баскыч бир чыракты гана өчүрүп жандыра алат. Бөлмөнүн эшиги жабык жана ал бөлмөгө бир эле жолу киргенге болот. Анда сиз кайсыл баскыч, кайсыл чыракты өчүрүп жандырарын табыңыз. Бул өтө татаал суроо. Эгер сиз ушул суроого жооп бере турган болсоңуз, сиз өтө акылдуу адамсыз. Достор, бул табышмактын жообун комментарийге жазгыла. Ким жообун туура тапса, сөзсүз кийинки видеого чыгат. Бул азаматтар алдыңкы татаал табышмактын жообун туура тапкандар. Алдыңкы видеону 50 миңден ашуун адам көргөнү үчүн жообун туура тапкандар көп болду. Ошентсе да туура жооп айткандардын баарыны көргөзөбүз. Сиз да бул видеонун астына комментарийге жооптун туурасын калтырыңыз. Сизди албетте кийинки видеого чыгарабыз. Биздин видео соңуна чыкты. Эгер бул видео жакса, класс басыңыз жана каналга катталганын унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.